Эгер иштериң жүрүшүп, тез байып кетип, акчаң көбөйүштү кааласаң, ден соолугуң сак болушту, өмүрүң узун болушту кааласаң, анда бир туугандар менен мамилеңи бекем. Ошондо береке болот. Пайгамбар да айткан, ким өмүрүнүн узун болушун кааласа, рызкысынын кең болушун кааласа, анда ал адам бир туугандар менен болгон мамилесин бекемдейт. Бирок ким аны тепирисин кааласа, иши жүрүшпөй, акчасы жетпей, акчадан кыйналып, ооруп, тез эле өлүп калышты кааласа, анда бир туугандар менен мамилесин үзсүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла ядхул джаннатал кати". Бир туугандар менен мамиле үзгөн адамдар жаннатка кирбейт. Эми бул дүйнөдө кыйналып жашап өлүп кетерсиң, эчтеке эмес. Бирок кыретке барганда дагы бир тууган менен мамилени үзгөндүн себеби жокойт кетет. Ошондуктан бир туугандар менен мамилени бекемдөө бул фарз экендигин эсте. Баса, бир туугандар кимдер? Булар бир эне, бир атадан туулган балдар, же бир атадан же башка кыскасы бир тууган, эже карындаш, бир тууган агайын.